Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Бүгін 21 апрель 2025 жыл туғандар. Мен сіздерге техпаспорты бар сатылуучу 3 бөлмөлүү квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Коммуникация боюнча айта турган болсок, суу, свет, газ, отопление бардыгы бар экен. Техпаспорты бар туғандар, эң негизгиси. Эч нерсени ойлонбостон квартираны сатып алып, келип, Кудай буйруса жашай бересиздер. Ремонту дагы жакшы. Жақында эле болуп тур. Таза бойдон эле сакталып турган учуру. Аянты 71 квадрат метр. Көп чоң эмес, көп кичинекей эмес. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Жүрүңүздөр, мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Анан келип техпаспорты бар болгон сатылуучу ушул 3 бөлмөлүү квартира тууралуу кеңири шашылбай маалымат берейин. Дареги, мен турган жер тугандар, бул барыңыздар эле билген Юго-Восток, Имарат Восток курулуш компаниясы курган жаңы домдун алдында турам. Техпаспорты бар сатылуучу квартира ушул домдун 2-чи подъездинде 1-чи кабатында. Ылдый тарабында подземный паркинг бардыгы бар экен. Анан мына домдун артында өзүнүн парковочный местасы дагы бар. Шлагбаум орнотулган. Ушул домдо жашагандар гана кирип машинасын токтото алат. Шаар тараптан келген болсоңуздар, Оштатанды билесиздер. Оштатандан өткөнүңүздөрдө сол тараптан Эмаком, Эмакомдун эле бет маңдайында ушул домду көрө аласыздар. Сатылуучу квартирабыз айттым тугандар, 2-чи подъездде 1-чи кабатта. Так, эшикти ачып киресиздер. Техпаспорты бар 3 бөлмөлүү квартира, аянты 71 квадрат метр, суу, свет, газ, отопление бардыгы бар. Адамдар 2 жылдан бери бул домдо жашайт, адашпасам. Так, кандай кылайлы азыр? Оң тараптан баштай берели. Бул менимче бир детский балдардын уктоочу бөлмөсү болуп калат. Домдун алды тарабын карап калат, айнек терезелери, радиаторлор орнотулган. Бул ушундай чоң коридор тугандар. Так, сиздер оңго бурулсаңыздар, бул жагы барыңыздар эле билген ата-энелердин уктоочу бөлмөсү, шкафчиктер жасалып коюлган атайын. Буюм тайымдардын ээси менен сүйлөшөсүздөр. Менимче калтырып кетсе керек эми. Калтырып кетсе, сиздерге эле плюс. Мына тугандар 3 бөлмөсүндөн көргөзбөдүм, бул жагы болсо кухнясы. Мына гарнитурдан эле байкасаңыздар болот. Жакшы кымбат экени көрүнүп эле турат. Анча-мынча квартираларда, үйлөрдө мындай гарнитурлар жок тугандар, себептен булар кымбат. Мына печка, газ бардыгы бар. Бул жагы болсо лоджа, ушул жакта чай ичип отурсаңыздар болот. Ушундай. Эмне маалымат берейин тагы? Лайктан басып, дос, тааныш, тууган уруктарга, группаларга сатылуучу ушул квартиранын видеосун жиберип койсоңуздар деле болот. Алар дагы кирип көрүп коюшсын тугандар. Негизи азыр эми недвижимость издегендер көп. Спрос токтобойт, билесиздер. Бирөө алса, бирөө сатат, бирөө дагы алмаштырат. Кыскасы өтө актуальный тема да недвижимость. Мына тугандар, отдельно душ болуп калат, бул жагы мына раковина бар экен, сонун. Аянты 71, 3 бөлмөлүү квартира. Баасы канча дей турган болсоңуздар, ар бир квадрат метри $1000 бааланып атат. Болор баасы экен тугандар. Андан 1 сом дагы түшпөйм деди. Эми билбедим, чалып көрсөңүздөр, келип сүйлөшүп көрсөңүздөр түшүрөттүр балким, бирок мага айтты, болор баасы квадрат метри $1000 депчи. Себептен эми азыр псо квартиралар 900, 1000ден деле саткандар деле бар тугандар. 850дөн саткандар бар, ар кандай да. Бул жерде даяр квартира, буюм тайымдары менен, жаңы ремонт менен квадрат метри $1000 бааланды. Жакшы эле баа тугандар, себептенде аянты деле көп деле чоң эмес. Ошондо $71,000 болот экен. $70,000 деп койрайлы. Зато жаңы дом, 1-чи кабат тем более. Азыр эски домдогу 3 комнаталуу квартиралар деле 65, 68 деп, 70 деп коюп атпайбы? Эсин номери ушул видеонун экранында жазылган, өзүнүн аласыздар, барыңыздарга ийгилик.